Assalamu alaikum. Siz aytқан 4 нерсемен ооруган адамга, жөнөкөй адам ооруган адамдын желкеден ушалап берсе, ушулаган адам ооруп калбайбы? Бул биринчиси. Ушул оорулардан сактануу жолдорун айтып бериңизчи. Сизден айыгып чыккандан кийин психологдордон консультация алсак болобу? Кандай психологдорго кайрылышыбыз керек? Адам коркуп, чочуп калганда кимге кайрылышыбыз керек? Учурда бойдокмун. Эми бул личный экен. Аллахым береке берсин, машалла, жакшы келинчек берсин. Сизге жана үй бүлөңүзгө жараткан жакшылык болсун. Амин. 4 нерсе билесиңер. Үй бүлөлүк маселеге, иште, айтканда, иш аракетибизге, экинчиси, үчүнчүсү болсо адамдын ден соолугуна, 4-ncүсү адам психологиясына таасир берет деп айтканбыз. Ар бир эле субханалла көз тийгенде, сыйкырланганда, жин киргенде. Албетте, эгерде кимде ким ушундай бир адамга жанагындай бир массаж кылып, же болсо ошол баягы колун укалап берип, кээ бирлер кирнелебегендер бар, мына ошондойлорго биз айтабыз сөзсүз таасирин берет. Же болсо ошол эгерде ошол баягы окуу ошону ушалап берип атканда, баягы кээ бир жиндер бир адамга өтүшү мүмкүн, коркунучу бар. Бирок сыйкыр өтүп кетет деп айта албайбыз. Ошондой эле көз тийген адамдан ошол көз тийген нерсеси же эмеси баягы адамга өтүп кетиши мүмкүн. Укалап атканда ошондон адам эмне болушу мүмкүн? Эстеп. Туурабы? Эстеп баштасын. Эснеп деп коебуз, биздикилер биякта эснеп дейт, биякта эстеп дейбиз. Ооз ачып, ушундай бир көздөн жаш чыгып, мындай кекирип, жана ушундай нерселер болушу мүмкүн. Ошол адамга субхан өттү деген сөз ошол экен. Ошол себептен эгерде кимде ким ушундай нерсеге көңүл бура калса, анда колдон келсе ушалабаганга аракет кылып берсин. Көзү ихлас, фалак, насты окуп кылса болот деген дагы бар. Жанагы көбүнчө массажисттерге айтабыз биз, массаж кылаардын алдында сөзсүз ихлас, фалак, насты 3 жолдон окуп алыңыз дейбиз. Эми мындан сактануу жолун айтып койдум окшойм уже. Өзү дайыма биз айтып атабыз сиздерге, эгерде кимде ким сыйхарга же көз тийүүгө, ошондой эле жин кирүүгө таасирлеп калган болсо, анда өзү сыйкырдан кутулуунун же көздөн кутулуунун бир нече тартиптери бар. Ошонун эң жөнөкөйү ушул эки. Алхамду же Фатиханы 7 жолу окушлук, ошондой эле Аятул Курсини 7 жолу окуш, андан кийин Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн 11 жолдан ким окуп жүргөн болсо, иншалла таала Кудайым буйрса ал адам ошол сыйкыр оорусуна кабылбайт дейбиз. Эгер кабылып калган болсо, ушул амалды жазбай кыла бере турган болсо, иншалла бир нече убакта кутулат деп айтабыз. Эми ихлас менен болсо, ошол убактарда арам жебеген болсо, намаздарына бекем болгон болсо, мындай 1-4 күндө орозосуна бекем болсо, бая бир сабакта өттү элек, 18 амалга бекем болуп жүрүп, жана ушул Алхамдунун 7 жолу, Аятул Курсини 7 жолу, Ихлас сүрөсүн, Кул Халат сүрөсүн 7 жолу, Фалак сүрөсүн 11 жолу, Фалак сүрөсүн 11 жолу, Нас сүрөсүн 11 жолу. Дагы бир кээде айткандар бар экен, эгерде кимде ким ошол убакытта ушуну окуп аткан мезгилде алдына бал, ошол менен балды, андан кийинкиси замзам суусун коюп, ошого окуп ичип турса дагы, бал качан балга окуп атканда сөзсүз салаватты 11 жолу кошуп коюш керек экен да. Же болсо шифа аяттарын 6-оосун бир болгон яхружу мин бутуни шарабу муктан алван шифау линнас деген ушу аятты кошуп 11 жолдан 100 жолго чейин окуп, ошону бая бал менен кошо эртең менен кечине жеп тура турган болсо, иншалла ошол адам айыгат деп айтабыз. Же болсо ушундан сактанат. Эгер ким мындай нерсе ооруга чалдыкпаган болсо, мисалы көз тийүүгө, баягындай сыйкырат чалдыкпаган болсо, ал адам сөзсүз ушул нерсени күнүгө кылып турса. Мен дагы бир амалды айткан элем, ким деген 5 маал намаз окуса, ар бир намаздан кийин эч ким менен сүйлөшпөстөн туруп, эртең менен Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн 3 жолудан, шам намаздан кийин 3 жолудан, калган намазда 1 жолдон окуп жүрө турган болсо да, иншалла ага жин шайтандар, ошондой эле сыйкырлар тийбейт деп айтабыз. Бирок көз тийбейт деп айта албайбыз. Анткени көз бул дайыма адамдарга тийип турат. Эгерде кимде ким көпчүлүктө жүрө турган болсо, көпчүлүккө жанагындай бир жүрсө, көпчүлүктө жүрө турган болсо, жана бир базарда жүрөсүң дейли, бир мындай бир алып баруучу болсоң, же болсо бир ишкананын башчысы болсоң, негизи ишкер боло турган болсоң, же болсо мындай
кээ бирде айтат го душа компания деген бар го. Кээ бирлер бакылдап эле сүйлөйт го, мага окшопчу. Бакылдап эле субханалла. Ошондойлор болуп турган болсо анда Саффат сүрөсүнүн акыркы аяттары Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин деген аятты, эки аятты. Ушул аятты өзүнө окуп жүрсө, окуй турган болсо, иншалла ага көз да тийбейт деп айтабыз. Эгерде кимдеги ушу көз тийүүгө дуушар болуп калган болсо, ошол дуушар болуп ушу көз тийүүдөн кутула албай аткан болсо, анда адашып кетпейин. Калам сүрөсү 51-52 аятты. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yazliquna sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Калам сүрөсү бул. 51-52. Ушул аяттарды кимдегим күнүнө 100 жолудан окуса, иншалла ошол адам көз тийген болсо, ошол көз тийүүдөн кутулат деп айтабыз. Машалла. Ушул нерселер бар экен. Ошон бирге эле бир аркында бир кээ бир адамдардын билесиздерби, көз тийгенде өзүнүн көзү тиет, билесиңер шуну. Башканыкы тийбейт. Өзүнүкү тиет. Шундай бар. Ошол себептен субханалла биз айтабыз, ошол машалла, баракалла, табаракалла деген сөздөрдү колдонгонго аракет кылыңыздар көбүрөөк. Өзүңдүн машинеңдин түйүнө келип деп өзүң мындай эме карачы, молодец. Кандай жок, молодец эмесе, молодчик дейт. Красавчик. Сен ушундай машинеге жеттиң, молодец. Канча мээнет кылдың, ошол баары өзүңө өзүң тийип калышы мүмкүн экен. Мүмкүн. Ана ошон жанагындай бир мында да эме күзгүнтө чоң күзгү ал модада тур, ар бир комнатада ошондой мод. Ошондойлордун түйүнө барып өзүңдүн фигураңды карап, өзүңдүн мындай бисепси, трисепси деген нерсени ушундай мындай карай бере турган болсоң, анда субханалла ошол адамдар батыраак. Билесиздер, жанагындай бир мода менен заниматься эткендер, же болбосо жанагындай сулуулар эмесине катышып жүргөндөр рак оорусуна батыраак чалдыгат. Көрсө адамдын катуу көз тийгенде ошол жанагы мындай раковый опухоль деп коет, раковый мындай заболеваниялардын баардыгы тең ошонун негизинде рак оорусунун кайсы жерден происхождениясын эч ким билбейт экен да. Происхождениясы кандай десе инородный деп коет, же болбосо башка бир нерседен кирген дешет экен. Бирок эмне себептен болоорун себебин билбейт экен да. Ошону алышта анын патологиясын билет экен, мындай ар жакка кеткенин билет экен. Кантип кетет ал злокачественный, доброкачественный депчи. Бирок эч качан ал каяктан пайда болуп калганын эч ким таба албайт экен десеңиз. Биз айтабыз субханалла, көз тийгенден, сыйкырлангандан, дубалангандан деп айтабыз. Жин киргенден деп айтабыз. Ошондой. Анан эгерде кимдеги ушул нерсени кылып жүрсө, бал, сүткө көңүл бура турган болсо, бал, сүт, замзам суусуна, эртең менен кечинде ажва, эртең менен бөтөнчө баамдаттан кийин 7 штук, 7 даана болгон ажвасын жеп жүрө турган болсо, ажва эмесин жеп жүрө турган болсо, ошондой эле мындай өзгөчө көзгө көрүнгөн биз өзүбүз мисалы дары бар го, таблетка. Таблетканы жеп атканда биз айгам деп жейбиз да. Биз уже бизде эме бар да, ар жакта айгам. Бирок руханий жактан жаса, көзгө көрмөй жактан пайгамбарыбыз пайдалуу нерселер айтып кеткен. Ошондой нерсе. Ошол нерселерге эмне кылышыбыз керек экен? Көңүл бурушубуз керек экен, машалла. Эртең менен 7 жолу ажва жегенге да көңүл бурса жакшы болот. Балды күнүмдүк рацион катары колдонуш керек. Бал. Окулган болсун, окулбаган болсун. Эртең менен сөзсүз мына колуң менен мындай сөймөй менен аласың да, колуңду таза жуйсуң да, пайгамбарыбыз айтат, ким эртең менен турса, эң биринчи эмне кылыш керек? Кол жууш керек. Пайгамбар айтат, силер билбейсиңер, кол аякта болуп калган тура. Ошон сен колду жууп туруп, машалла, анан кийин эмне экен? Баягы балды алып туруп, анан ошо таңдайга салып туруп, мисалы, бир аз соруп тура турган болсо да, анын шифалыгы ушунчалык көп экен. Алла Таала эмне дейт? Биз бал аарыларга дейт, тоон этегине барып балды кургула деп өкүм берди. Бул көрсө, балда шифа бар экен. Балда. Мен көчөнү көрдүм эмеден. Ошо кимдегим ушул бал менен балга көңүл буруп, постоянно эмес негизиндечи. Өзү бир кашыктан аркысы өзү дары эмес ал. Бир кашыктан аркысы дары эмес. Ошон үчүн эртең менен бирди. Ушуну жеш, же болсо жанагындай пайгамбар саллаллаху алейхи адаты болгон, жана жакшы көргөн тамак болгон сууга, жылуу сууга. Ушундай бир пайгамбар саллаллаху алейхи жанагы сууга эмени салып туруп, балды салып туруп, чайкап туруп, ошону ичкен. Тахрим сүрөсүндө дагы ушул жөнүндө келет, билесиңер. Тахрим сүрөсү асбабы нөзүлдө пайгамбар жеген ушундай кичине кычкылыраак даам чыккан деген ошол мейлан бул башка нерсе. Эми психологдор кайрылуу боюнча мен эч качан каршы эмесмин. Психологдорго барышты, психоневропатолог деп коет, психоневропатолог дейт. Ошолорго барышты биз тыйбайбыз.
Албетте субханалла, бирок ошолорго барып жанагындай биз сиздер канча деген дарыларга мындай айтканда жанагы антидепрессант деп коет. Ошондой дарыларды көбүрөөк ичип калган болсоңуз, анда субханалла сиз ошондон да айыкпай атсаңыз, билесиздер, ал килограммга сенин весиңе жараша берет да, жашыңа, весиңе депчи. Ошо көп көнүккө турган болсоң, бирок бир нече убакыттан кийин алда жардам бербей калыш коркунучу бар. Ошо себептен андан көрөк эң жакшы психолог бул дават иллаллах, Алла жолуна чыгыңыздар. Аялдарда күйөөлөр менен, балдарыңар менен чыккыла. Ошондой эле Аллага кайрылганды үйрөнүш керек да. Биз көп убакта дартыбызды бирөө пендеге айтып көнгөнбүз да, биз Аллага айтып көнгөнгө үйрөнүшүбүз керек да. Эгерде кимдеги ушул дартын Аллага айтканды үйрөнсө, Аллахтан өткөн психолог жок, Аллахтан өткөн жардам берүүчү жок. Акыйкатта насыр жардам берүүчү ким? Аллах. Ошо себептен намазга тургула, тахажжуд намазына көңүл буруңуздар. Өзгөчө тахажжуд намаздарга, 5 маал намаздан тышкары нафили ибадаттарга көңүл буруш керек. Ошол психологдон да жакшы. Анткени себеп өзү намаз бул өзү шифа. Намаз өзү шифа. Кимдеги намазга көңүл бура турган болсо, анда бүт нерсени тааптыр. Жакшы насаатчыны да. Эми карасаңыз, Алла Таала аны бузуклуктан жана күнөө иштен тыюучу деген ат койгон да. Намаздын өзгөчө кылыш керек. Анда значит, ошол сага кылган бузукучулуктан да жана ошо күнөө кылдырып аткан нерседен да Аллах сактап коет экен намаздын себеби менен. Ошо намазга көңүл буруңуздар. Намаз өзгөчө бир нур, машалла. Кандай психологдор кайрылыш керсе, мусулман психологдор кайрылыңыздар. Мусулман дегеним динди түшүнгөндөргө. Анткени алар сизге туура багыт берет. Сен дем салдырышың керек экен, же болбосо сен ушу дарын жеп. Мындай айтканда, чисти сенде психоз, же болбосо сенде жин кирип кеткен дегенди түшүнгөн, таза мусулманчылыкты түшүнгөндөргө барыңыздар. Мисалы мен билем, бул жерде атын унутуп калдым, кечирип коюңуз. Ушу биздеге келип дагы ушундай бир көрсөк да атайын изилдеп жүргөн экен да, өзү мусулман, 5 маал намаз окуйт, психолог өзү. Мен атын сурап берейин сиздерге, эгерде кимде кемеде турган болсо сурап берейин. Өзү ошол бир туугандарынан баарын алып келди. Эмне үчүн дегенде өзү изилдеп көрүп, ошол бир тууган айыкпасын көрүп, психолог, психотерапевттен алып келип, бияктан окугандан кийин Алланын каалоосу менен айыгып, иншалла жакшы болуп кетти. Аллаху акбар. Эми адам чоочуп калганда, адам чоочуп калган деген сөз, бул сен уже рукуячыга окулганга бар деген эле сөз. Рукуячыга барыш керек. Жүрөк көтөрүү жанакы деген нерселер бар го, бул деле бар шариятта, унутпаңыздар аны. Анан бирок жанакындай кыт куюп анан чырылдатып анан тигиндей мындай деген нерсе бар го. Ошондойлорго мен кичине этибар ала албадым. Точно көрдүм, мынтип коюп кыт куюп коюп анан сен мындай бир нерсе келип калса сен иттен, анан сен аттан дегендер бар экен го. Аларга мен макул эмесмин. Эми бойдок болгон болсоңуз, Аллахым жакшы аял насип кылсын иншалла. Бардыбызга насип кылсын. Бизге насип кылган иншалла. Анан сиздер да өзүңүздөргө насип кылсын. Бирок өзү ушундай экен. Бир формуланы унутпаш керек. Бир формула бар. Бойдоктор үчүн формула. Экини кошсо 4пү? Туура, 4. Так сандардан жуп сандар болуп эсептелет, Эми кара. Эгерде экини кошсо 4 болушун кааласаң, анда сен туура 2 бол. Аны Алла Таала да сага туура 2 боло турган, барыбар 4 болот ана. Дегеним субхан, өзүң жакшы жүрсөң, Аллах сага жакшы насип кылат. Хитрий болсоң, хитрий келет. Субханалла, баягы жинди болсоң, жиндиси келет. Акылдуу, акылман, насаатчы боло турган болсоң, сага ошондой келет. Унутпаш керек. Сырткы келбетиңе карап келбейт. Ички келбетиңе карап келет. Тимеле моунда эметип алып, сакалыңды барбершопко барып улам моунда жасап алып, тимеле укмуш кылып жүрө турган болсоң, же болбосо болгон бетиң эмненин баарын чаптап, эмеңди жанагындай торпоктугунан үкөө кылып алсаң да, субханалла. Жанагындай эме, ондай жанагындай кирпиктериңе торпоктугунда бар, жаңы төрөлгөн торпоктугунан. Ошондо 5 кылып алсаң да, субханалла. Көзүң чаптан моундан аба жүрүп турса да, субханалла. Кандай болсоң ошондой келет. Бирок сыртыңды карап келбейт. Ичиңди карап келет. Ошол себептен субханалла, кимде ким акыл, насаат уккусу келсе, ушул насаатка көңүл бурсун. Ички дүйнөң кандай болсо, сага ошондой келет. Чырайынчылап ичпейсиң. Сага качан оорчулук келгенде сени кечирсе,
сага качан субханалла баягы жакшылыктарың келсе сени менен сүйүнсө, жаманчылык болгон соң күйүнүп тура турган ушундай бирөө сен ооруп калсаң, бул жерде мен эркектердин ооруганы жаман жатып калат го байкуштар. Аял ооруса бай ит демди деп коет го, ооруса да жүрүп жүрөт алар. Бир эркек оорубасын, ошондо сен ооруганда сени көтөрүп турганчалык болсун, болду ушундай. Ошол экен. Машалла. Назыр маселеси мен айткам. Дем салдырганда каргыш да кетеби? Албетте, субханалла, каргыш да кетет. Каргыш деген өзүнчө тема. Мен бул жөнүндө даярдык көрүп атам азыр. Иншалла бул бир өзүнчө бир тема болуп чыгат, Кудай кааласа. Бирок каргыш деген жаман окат. Назыр болсо, назыр маселесинде бир күн сабак кылып айтып берейинчи. Жо назыр кандай назыр кылганын ошол мага анан келип айтып берсинчи, ким назыр кылган болсо.